Senin мээң дүйнөдөгү эң күчтүү курал. Телефонуңду, компьютериңди жана азыркы бардык нерселерди четке койгондо, сенде бир гана нерсе калат. Бул сенин мээң. Депрессияда болгондо, оор күндөрдө, чыныгы жашоодогу жоготууларда муну Google'дан издей албайсың. Сен жалгызсың. Балким психологко барасың. Балким досуң бар. Бирок суткада 24 саат бар. Анын көбүндө сен жалгызсың. Өзүңдүн мээң менен ал сага ар кандай нерселерди айтып турат. Сени башкаргысы келет. Сени ар кайсы ойлорго тартып кеткиси келет. Эгер сен мээңди башкара албасаң, ал сени башкарат. Сен мээң айтышың керек. Кайда барабыз? Кантип барабыз? Кантип жетебиз? Башкарбасаң бүттү. Мен үчүн суроо мындай болду. Муну кантип иштетем? Ошол кезде мен бир эле нерсени билчүмүн. Эмгек. Баары эмгек менен бүтөт. Ушуну гана угуп чоңойгом. Көп иште. Көп иште. Текстти түшүнбөй жатамбы? Кайра окуу. Дагы түшүнбөй жатамбы? Кайра окуу. Дагы деле жокпу? Жаз. Кайра жаз. Дагы жаз. Ошондо түшүндүм. Мага жазып үйрөнүү керек экен. Жаза бердим. Акыры түшүндүм. Сүзө албаймбы? Кайра бар. Дагы бар. Дагы бар. Токтоба. Мен түшүндүм. Кайра барсаң, акыры мээң айтат. Жакшы, биз муну чечебиз. Анткени бул токтобойт. Бул дагы бир аракет эмес, бул ойгонгондо эле кайра барабыз. Окуй албаймбы? Кайра барабыз. Мага качуу жолу жок болчу. Мээм түшүндү. Макул. Ыңгайлашабыз. Жеңебиз. Көптөр күчтүү аракет кылып жатам дешет. Бирок мээң билет. Ал билет сен өзүңдү алдап жатканын. Дэвид Гоггинс машыгуусунда 18 ай болгон. Программа 6 айлык болчу. Мен 3 жолу практикада өттүм. Кантип жаңы норманы кабыл алдым. Бир кезде айына $7 жерде жашагам. Ошону норма деп ойлочумун. Кийин $236 жерге көчкөндө артка кайттым келген жок. Мээ ушундай иштейт. Кайсы деңгээлде жашасаң, ошону норма кылат. Ошондуктан машыгууда өзүмө айттым. Бул менин жаңы нормам. Күн сайын азап, жаракат, буттарымды скотч менен таңуу, стресс, сынуулар бул кадимки иш. Мээм ошого ылайыкташты. Мен өзүмө сыртта башка дүйнө калтырган жокмун. Ошол машыгуу менин дүйнөм болду. 97 килограмм семиз кезимде мен ойлочумун. Мен 100% аракет кылып жатам. Кийин билдим, жок. Ал тургай жакындагандай эмесмин. Ошондуктан адамдар түшүнүш керек. Ичибизде эмне бар экенин чыныгы күч менен аракет кылмайын билбейбиз. Чыныгы аракет жагымдуу эмес. Көңүлдүү эмес. Бул оор. Ошондо гана сен чындап аракет кылып жатканыңды билесиң. Көптөр мени мазохист дешет. Жок. Мен жөн гана мээ кантип иштерин түшүндүм. Мен корккон бала болчумун. Бирок мени изилдеп күч таптым. Бул сага жеңилбестик сезимин берет. Сен баарын ар дайым кыла албайсың, бирок керек учурда кыла аласың. Таңкы 3:30 сынган буттарымды таңып жатам, дүйнөдөгү эң оор машыгуулардын бирине барам. Башкалар соо, мен жаракаттуу, бирок мен дагы деле ошол жердемин. Эгер сен мен сынганмын деп ойлосоң, жыгыласың. Эгер сен мен сынганмын, бирок дагы деле турам десең, күч аласың. Баары жаман болуп кеткенде мээ качкысы келет. Ачуулануу жетишсиз. Бул тереңирээк болушу керек. Тамырыңдын өзөгүндө болушу керек. Жаныңдын өзөгүндө. Бул нерсени бирөө сага бере албайт. Сен ким болгуң келет? Ошону менен көп убакыт жалгыз калганда гана табасың. Мен өлкөмө кызмат кылгым келди. Өзүм менен сыймыктанган адам болгум келди. Күзгүдөн өзүмдү караганда уят болбой турган адам. Мен өзүмдү сүйчү эмесмин. Көптөр мени жакшы көрүшчү, мен өзүмдү жок. Көптөр тынчтык издейбиз дешет. Мен тынчтыкты азаптын аркы бетинен таптым. Өзүңдү табуу сыноосуз болбойт, азапсыз болбойт, жоопкерчиликсиз болбойт. Күн сайын өзүңө жооп берүү, бул да азап. Бирок ошол жакта сен ким экениңди табасың.